Борбор Азия Орусиянын курамына кириши керек. Бул тууралуу Орусиядагы либералдык демократиялык партиянын жетекчиси Жириновский билдирди. Ал сөзүндө бул теманы эч нерсе болбогондой чечип жабуу Орусия үчүн пайдалуу. Биз эч жерде согушкубуз келбейт. Душанбени эске албаганда, эгер Борбор Азия чоң жоготууга учураса, алар Орусияга кошулабыз деп бизге гана жалынып жалбарышат. Москва мындан ары эч кимге 1 рубль дагы бербейт. Бул аймактар абдан бай, уран, газ, мунайдын эбегейсиз кендери бар. Мөмө жемиш, кон, жүн, эт, тери көп. Ал элдердин эч кандай тандоосу жок. Же аларды Оганстандан келген варваралар жок кылып жатат. Эгер биздин курамга кирсе, улуу мамлекеттин бир бөлүгү болуп калышат. А биз аларды кайра эч качан бербейбиз. Орустар түштүк чек аранын баарында азиаттарды баккандан тажады. Ошондуктан биротоло биздин өлкө кылуу керек. Ал аймактарда орус губернаторлору, орус полициясы, орус армиясы, орус прокурорлору болот. Кимде ким кандайдыр бир көз карандысыздык туурасында сөз кыла турган болсо, өмүр бою түндүктөгү лагерлерде отурат деп айтты. Эске салсак, Жириновский Борбор Азиядагы мамлекеттерди Орусиянын курамына кошуу тууралуу пикирин байма-бай айтып келет. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. We'll be right back.